Бизден зекет кимдерге берилет жана кимдерге берсе болбойт, кимдерге берилбейт жана кимдерге берилет деген жөнүндө сураган. Алла субханаху ва таала зекет кимдерге берилерин өзүнүн сөзүндө баяндап койгон. Зекетти кимдерге берүү керек, ачык айкын Аллах Таала өзүнүн китебинде баяндап койгон. Алла субханаху ва таала ошол зекетти берүүгө мүмкүн болгон, башкача айтканда зекет ала турган адамдарды баяндап Тауба сүрөсүндө айтат. Иннамас садакату лил фукараи вал масакини вал амилина алейха вал муаллафати кулубухум ва фир рикаби вал каримина ва фи сабилилlah ва бинис сабили фаридатан миналлах валлаху алимун хаким. Ушул аятта Алла субханаху ва таала 8 түрлүү адамдарды эскерет. Ошол 8 түрлүү адамдарга зекетти берсе болот. Алардан башка эч кимге берилбейт зекет. Анткени Алла субханаху ва таала иннамас садакату деп иннама деген сөзү менен чектеп койду. Иннама бул лил хаср дейт алымдар. Чектеп, алардан башкаларга мүмкүн эмес деген маанини түшүндүрөт. Алар кимдер? Лил фукара деди. Биринчиси факир адам. Факир деген бул бейбечара, кедей, кембагал деген. Фукара. Алар кимдер? Кедейлер дегенде бизге маанисинен да билинип турат, маанисинен деле. Алар ошол өздөрүнүн жашоосуна жете турган бир нерсеге ээлик кылбаган. Бир аз бар. Жей турган, иче турган нерсеси, бирок жетишсиз. Өздөрүнө болсун, же бала чакасына болсун. Кедей, кембагал. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү вал масакин, мискин. Мискиндерге берилет. Мискиндер кимдер булар? Мискиндер бул жерден алымдар айтышат, мискин менен факирдин айырмасы, кээ-бир алымдар айтат, мискин бул бир аз нерсеге ээлик кылган адам дешет. Себеби Куранда келгендей деңизде бир топ адамдар, алардын кемеси бар эле сууда. Аларды мискин деп атап атат Аллах Таала. Бирок кемеси бар, ошол кемеси менен сууда жумуш жасашат да алар. Мискин болуп туруп, бирок аларда ошол бир мүлкү болуп атат да. Демек айтышат, бул мискиндер факирлерден бир аз жогору турат, бирок алар деле муктаж, кедейлерге кирет деп. Бирок кээ-бир алымдар болсо, жок, мунун тескерисин айтышкан. Мискин бул кедейден дагы муктаж болгон. Анын акыбалына кедейди, факирдин акыбалынан дагы начар болсо, бул адамды мискин дейбиз деп айтышкан. Бирок чындыгында бул жерде кантип атабайлы, кимиси абалы жакшыраак деп айтпайлы, бирок экөө тең зекет алууга жарактуу болгон, зекетти берүүгө мүмкүн болгон адамдар. Демек бул экинчиси кимдер экен? Ал масакиндер, мискиндер. Үчүнчүсү вал амилина алейха деди. Ошол зекетти чогултуп иштеген адамдар. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын доорунда, андан кийинки доорлордо зекетти атайын чогулта турган адамдар дайындалат эле. Ошолор элдерден зекеттерин жыйнашат эле. Жыйнап байтул малга алып келишет эле. Атайын ошондой адамдар болгон. Ошол адамдарга дагы берилет деп атат. Зекетти жыйнап иштеген адамдарга. Алар кедей болуусу шарт эмес. Алар колунда болсо деле, зекет чогултуп иштей турган болсо, ошентип атайын дайындалган болсо, эмне алар зекет алууга мүмкүн.
алар үчүн. Алар канчалык деңгээлде алат? Кийин дагы келет иншалла. Алар ошол өздөрүнүн аткарган жумушуна жараша. Зекет чогултуп иштеп атат да. Ошол жумушуна жараша алышат. Бул үчүнчү түрү зекет алууга жарактуу болгон адамдардын. Төртүнчүсү вал муаллафати кулубухум деди. Жүрөктөрү исламга бекемделе турган адамдар деди. Жүрөктөрү кандай десе, бул адамдар эки түрлүү болот. Мисалы, жаңыдан исламды кабыл алган адам болушу мүмкүн. Ошол адамга зекеттен берсе болот. Эмне анын жүрөгүн исламга дагы бекемдеш үчүн. Буларды ал-муаллафати кулубухум деп коет, ушул аятта келгенде. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү, мисалы, бир ыймансыз мусулман эмес адам бар, атактуу адам. Ошонун исламга келүүсү үмүттөлүп турат. Эгерде кандайдыр бир зекеттен акча бериле турган болсо, зекеттин малынан бериле турган болсо, ал исламды кабыл алуусу мүмкүн болуп турат. Атактуу адам. Ошол адамга дагы берсе болот. Мусулман эмес болсо дагы. Бул дагы ошол ал-муаллафати кулубухум деген Аллахтын сөзүнө кирет. Бул демек төртүнчү түрлүү адамдар, зекет бериле турган. Алар кимдер экен? Алардын ошол жүрөктөрү исламга кызыктырылган адамдар. Алар эки түрлүү болот, айттык. Бешинчи түрлүү адам вафир рикаб деди. Кулдарды азаттыкка чыгарыш үчүн берсе болот зекетти. Кул адам бар, ошол кулду кулчулуктан куткаруу үчүн зекетин берет ошол адамга. Кулчулуктан куткарат. Кулдардын түрлөрү көп. Же болбосо бул түрлүү адамдарга дагы, мисалы, мусулмандардан болгон бир адам мисалы туткунга түшүп калды. Ошол адамды дагы туткундан куткарыш үчүн зекетти берсе болот. Бул бешинчи түрлүү адамдар. Зекет алууга татыктуу болгон. Биз зекетибизди берүүгө лайыктуу болгон, татыктуу болгон бешинчи түрлүү адамдар. Алар кимдер экен? Алар кулдар. Кулдарга кимдер кирет? Аны кыскача айттык. Андан кийинки вал каримин деди. Карызы бар адамдарга. Карызы бар, төлөй албай атат. Ошол адамга дагы зекеттен берсе болот. Карызы бар адам эки түрлүү болот. Өзүнүн жеке жашоосуна, өзүнүн жеке пайдасы үчүн карыз алып төлөй албай калган адам болушу мүмкүн. Бирөөдөн карыз алган өзүнүн жашоосуна. Же болбосо экинчи түрү бар, карыз алган кандайдыр бир адамдарды элдештирүү үчүн өзүнүн мойнуна бир карызды жүктөп алганда, ошол адамга дагы берсе болот. Бул экинчи түрү, карыз адамдын экинчи түрү. Анан азыр карызы бар адам дегенде алымдар айтышат, ал адам ошол карызын шариятка каршы келген жол менен албаган болуш керек деп. Карызды, мисалы, бирөө карызга батып калган, сүткорлуктун айынан. Же дагы башка бир ушундай күнөөлөрдү жасаш үчүн карыз алганда, бирөө ичкиликке батып жүрүп карызга батып калган. Бул адамдар карызды кандай десек, алымдар айткандай күнөөкөр жол менен алды. Алар эмес дешет да. Бир гана эгерде тобо кылып, чыныгы тобо менен тобо кылган болсом, ушундай учурда мүмкүн деп айтышат. Бул алтынчы адам, алтынчы түрлүү адамдар зекет берүүгө татыктуу болгон. Жетинчиси вафи сабилиллах деди. Аллахтын жолунда жүргөн адамдарга. Аллахтын динин коргоп, Аллахтын дини үчүн бул ошол Аллахтын жолунда динин коргоп, мусулмандарды коргоп жүргөн эмне?
мындайча айтканда ислам аскерлери да. Ислам аскерлери. Бул 7-чи түрлүү адамдар. Андан кийинкиси вабнис сабил деди. Жолоочу, сапарда жүргөн адам. Сапарда жүрүп акчага муктаж болуп калды. Анын өзүнүн мамлекетинде, өзүнүн жашаган жеринде акчасы бар, мал дүйнөсү бар. Бирок ошол сапарда жүрүп акчасы кандайдыр бир жол менен жок болуп, муктаж болуп калды, ошол адамга дагы берсе болот. Анткени муктаж болуп калды. Бүгүнкү күндө мүмкүн мындай адамдар аз чыгар, бирок эгерде табылса, ошондой адамга дагы зекетти берсе болот. Бул адамдар, жолоочулар бул 8-чи адамдар болуп эсептелет. 8 түрлүү адамдарга гана берилет дедик да. Алла субханаху ва тааля айткандай. 8-чи адамдар кимдер экен? Алар ошол жолоочу, мусапыр адамдар. Ушул 8 түрлүү адамдарга гана зекет берилет. Булардан башка эч кимге зекетти берүүгө болбойт, мүмкүн эмес. Анткени айтканыбыздай Алла субханаху ва тааля чектеп ушул 8 түрлүү адамды эскерип койду. Мискиндер, факирлер, жана зекетти чогултуп иштегендер, жана жүрөктөрү исламга кызыктырылуучу адамдар, жана кулдар, жана карыз ээлери, жана Аллахтын жолундагылар, 8-нчиси эмне? Мусапырлар деп. Жолоочу адамдар деп. Ар бирине кыскача токтолдук. Ушул 8 түрлүү адамга гана зекетти берүүгө болот. Булардан башка эч кимге зекетти берүүгө мүмкүн эмес. Азыр биз зекетти кимдерге беребиз? Зекетти алууга кимдер татыктуу? Ошол нерсени баяндадык. Эми азыр келечекте зекеттин акчасын эмне зекет болбосун? Зекет дегендечи, зекетти кайсыл малдардан зекет берилет? Иншалла аларды дагы баяндаганга аракет кылабыз. Ошол кандай зекет болбосун, эми зекетти кимдерге берүүгө болбойт? Кимдер зекетти алууга татыксыз? Ошолорго токтолобуз кыскача. Зекетти алууга мүмкүн эмес болгон адамдарды айтуудан алдын бир нерсени айтып кетели. Өзүнүн жакын туугандары боло турган болсо, азыр келебиз, ал ата энесинен болбош керек, өзүнүн тараган бала чакасы болбош керек. Мисалы жакындары болсо, кандай мисалы абасы дейбиз, же абасынын баласы дейбиз, ошолорго берсе жакшы. Бирок ошол жакындарына нафака кылбай аткан болуш керек. Аларды өзүнүн камкордугунда багып атпаган болуш керек. Эгерде аларды жакыны, мисалы алыс болсо деле, эгерде аларды өзү кепилдигин алып, карап, аларга акчалай жардам берип турган болсо, аларды карап, аларга берүүгө болбойт. Анткени алардын нафакасы анын мойнунда важип болуп турат. Иншалла буга дагы токтолобуз кененирээк. Эми кимдерге зекет бергенге болбойт? Зекетти берүүгө мүмкүн болбогон адамдардын биринчи түрү, алар мусулман эмес адамдар. Мусулман эмес адамдар. Бул адамдардан кимдер ажырап чыгат? Жана айткан, исламга кирүүсү үмүт болуп турган, исламды кабыл алуусу ыктымал болуп турган адамдар чыгат бул бөлүктөн. Алардан башка мусулман эмес адамдарга бергенге болбойт. Себеби Алла субханаху ва тааля баяндап койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эмне деп атат? Фа'алимхум анна Аллаха ифтарада алейхим садакатан ту'хаду мин агнияихим ва турадду фи фуқараихим деген. Зекет мусулмандардын байларынан алынып, зекет берүүгө татыктуу болгондорунан алынып, кайра эле ошол мусулмандарга берилет деген. Ва турадду фи фуқараихим депчи. Мусулмандарга деп айтылып атат да.
Аллахка ыйман келтирген мусулман адамдарга деп. Демек мусулман эместерге берүүгө мүмкүн эмес. Экинчи түрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө. Пайгамбарыбыздын жакындары үй бүлөсү деп айтылат, аларга берүүгө болбойт. Алар кимдер? Алар Хашим деген атасынан тараган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакындары. Бир нече хадистерде баяндалган. Бул экинчи түрү. Үчүнчү түрү ошол пайгамбарыбыздын жакындарынын кол астындагы кызматкерлери, мындайча айтканда кулдары. Ошолорго дагы бергенге болбойт. Төртүнчүсү кул адамга. Кул адамга бергенге болбойт. Эмне үчүн? Эми кулду азаттыкка чыгарыш үчүн болот. Аны айттык. Кулду азаттыкка чыгарыш үчүн. Бул жерде ал азаттыкка чыгаруу эмес, жөнөкөй мисалы өзүнүн кожоюнун алдында, кожоюну бай мисалы. Ошол кулга дагы берсе болбойт. Анткени ага бергенде ал кулунун акчасы кожоюнун акчасы болуп эсептелет. Ошонун мүлкүнө кирип калат. Ал кулуна эмес, кожоюнга эле бергендей болуп калат. Бул төртүнчү түрлүү адамдар зекетти берүүгө мүмкүн эмес болгон. Бешинчи түрлүү адамдар, алар кимдер? Ал-агнияу бималин ау касб. Бай адамдарга берүүгө болбойт. Бай адамдар же ал мал мүлкү менен, өзүнүн байлыгы менен бай, же кесиби бар, жумушу бар. Мисалы, маянасы бар, айлык алып жумуш иштейт. Бай болбосо дагычы, өзүнө жетерлик жумушу бар. Бул адамга дагы зекетти берүүгө болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам «Вала хадда фиха ли гадийин, вала ли кавийин муктасиб» деген. Зекетте бай адамга жана кесиби бар, иштегенге иши бар адамга ал зекетте үлүш жок деген. Көрдүңүзбү? Жумушу бар, жашоосуна жетерлик, айлык, маянасы бар, ал адамдарга зекетти берүүгө болбойт. Анткени эмне үчүн? Анткени анын жумушу бар. Ошол жумушу менен бай адамдын катарында ал. Бул бешинчи түрлүү адамдар. Алтынчы түрлүү адам бул бай адамдын алдындагы кедей аялы, байдын. Аял өзү кедей, бирок күйөөсү бай да. Күйөөсү бай. Эмне үчүн болбойт? Анткени ал күйөөсү ал аялына нафака кылып, күйөөсүн багат да, мойнундагы милдети. Ошон үчүн ал бул аялга дагы жакыр болуп, зекет алууга татыктуу адамдардын катарында болуп турса дагы, анын күйөөсү колунда бар, бай болгондугу үчүн ал аялга дагы зекетти берүүгө болбойт. Жетинчи түрдөгү адамдар кимдер? Бул жерде мен талзамуху нафакатуху ла tudfa'u ilayhi min az-zaka дейт. Ким? Багуусу милдет болгон адамдарга бергенге болбойт дейт. Багуусу аларды кепилдигине алып, камкордугуна алып, багуусу, кароосу милдет болгон, важип болгон адамдарга берүүсү мүмкүн эмес дейт. Мисалы, зекет берген адам бар да, анын кандайдыр бир жакындары азыр келечекте эскерилет, ошол адамдарды багуусу милдет бул адамга. Эми бул адам ошол зекетин ошол өзү бага турган адамдарга берүүсү мүмкүн эмес. Алар кимдер? Биринчи түрү ата теги. Атасы, апасы, чоң атасы, чоң энеси кете берет жогорулап. Аларга берүүгө мүмкүн эмес. Адам өзүнүн ата энесине зекетин бере албайт. Ал чоң атасы болсун, чоң атасы кете берет, айырмасы жок айтканыбыздай. Эмне үчүн? Анткени аларды багуусу милдеттүү. Аларды багууга милдеттүү адам. Мисалы, баласы. Ата энесин багууга милдеттүү, ал зекетин аларга бербеш керек.
Ал зекетинен эмес, ал өзүнүн негизги акчасынан, байлыгынан багыш керек. Демек, эмне экен, ата энесине, алардын ата энелерине канча жогору болбосун, аларга зекетти берүү мүмкүн эмес. Жана ошондой эле адам өзүнүн тараган урпагына, башкача айтканда бала чакасына, кыздарына, уул балдарына, алардын балдарына, алардын кыздарына бере албайт. Мисалы, зекет берген адам бар, зекет бере турган. Ал ошол зекетин өзүнүн балдарына, же кыздарына, же кыздарынын балдарына, же кыздарынын да ушинтип небере, чебере, ушинтип алар канча кетпесин, аларга эмне канча узап кетпесин, аларга зекетин берүүгө мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Анткени азыр жогоруда айтканыбыздай, аларды багууга милдеттүү. Эгерде алар муктаж болгон болсо, аларга берген болсо, аларды багуусу милдеттүү болуп турган болсо, ал өзүнө эле берип алган болот да зекетин. Ал зекетин өзүнө эле берип алган болот. Зекетин сөзсүз түрдө эмне башкаларга берүү керек. Бул ошол, урматтуу мусулман бир тууган, 7-чи түрдөгү зекетти берүүгө мүмкүн эмес болгон адамдар. Жана ошондой эле, жана азыр биз айттык, багуусу милдеттүү болгон адамдарга дагы берүүгө болбойт деп. Ошолордун катарында аял адам дагы кирет. Буга бир аз алдын айтып токтолуп дагы өттүк. Мисалы, эркек киши өзүнүн аялына бергенге болбойт зекетин. Ал өзүнүн урпагынан эмес, ошондой болсо деле ага бергенге болбойт. Эмне үчүн? Анткени аялын багуусу ансыз деле, зекетин бербесе деле анын мойнундагы парызы. Ошон үчүн ага зекетти берүүгө болбойт. Демек, бул эмне экен? Аял адамга дагы зекетин эркек киши, күйөөсү бере албайт. Жана ошондой эле азыркы маселеде бир аз алымдарда чындыгында маселе бар. Аял адамына, аялына берүүдөчү. Бирок салмактуу сөз азыркы биз эскерген сөз. Жана ошондой эле, эгерде аял адам бай болсо, күйөөсүнө берсе болобу? Бул маселеде дагы алымдарда сөздөр бар. Берсе болот, болбойт деген. Бирок кээ бир алымдар айткандай, этияттыкты карманып, күйөөсүнө бергенге болбойт. Күйөөсүнө бергенге болбойт. Жана ошондой эле зекетти берүүгө мүмкүн эмес болгон адамдардын катарында эмне бар? Жанакы биз 8 түрлүү адамдарды эскердик да. Ошолордон башка тараптарга берүүгө болбойт. Мисалы, мечиттерди курууга берсе болбойт. Бирөөнүн зекети бар, же зекеттин акчалары чогулган. Бирөө айтып, келгиле ушул зекеттин акчасына мечит куралы десе, жок, болбойт. Мечит курганга дагы болбойт. Бул Аллахтын үйү мечит. Ошол Аллахтын үйү болгон мечитти курганга дагы болбойт. Эмне үчүн? Анткени айтканыбыздай, Аллах Таала белгилеп койду, зекетти кимдерге берүү керек? Ошол 8 түрлүү адамдарга гана берилүү керек. Эгерде алардан башкаларга берсе, ал зекетин бербегендей болуп эсептелет. Ал зекетти Аллах көргөзгөн адамдарга бербеген болуп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сөзү менен баяндап койду, зекетти кимдерге бере алабыз. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз кимдерге берилбейт экендигин баяндап койду. Демек, мечитти курууга зекет берилбейт. Жана ошондой эле жолдорду оңдогонго дагы зекеттен берсе болбойт. Жана ошондой эле, мисалы, өлүктөрдү кепиндеп, аларга кепин сатып алуу, же аларды жерге берүү, ушул сыяктуу өлүктүн, мисалы, өлүктү узатууга болгон чыга турган каражаттарга дагы зекетти бергенге болбойт. Көрдүңүзбү? Жана ошондой эле Куран жаттата турган бир жер бар, мисалы. Ошол жерге дагы ал зекетти бергенге болбойт. Зекетти. Садака эмес, зекет менен садаканын айырмасы бар. Мисалы, садака, ихсан, хадия,
жөнөкөй садакалар бериле берет. Куран жаттата турган жерге, мечит курууга, жол оңдогонго мисалы, же болбосо оорукана курганга бериле берет. Бул жердеги маселе биз айтып аткан зекет маселеси. Бир адамдын зекет берүүгө мал дүйнөсү бар. Алтындан болушу мүмкүн, күмүштөн болушу мүмкүн, соода буюмдарынан болушу мүмкүн, же болбосо мал чарбасынан болушу мүмкүн, же эгин тигинден болушу мүмкүн. Түрлөрү бар да зекет бериле турган байлыктар. Биз айтып аткан маселе ошол зекеттин эгерде өлчөмгө жеткен болсо, шарттары табылган болсо, кимдерге бергенге болот, же болбосо кимдерге бергенге болбойт. Мына ошолорду баяндап атабыз. Мисалы жана ошондой эле Куранды басып чыгарууга, басмаканага, Куран басып чыгаралы, же бир диний китептерди басып чыгаралы деп атат зекеттен келген акчага. Жок, буга дагы болбойт. Жана башка мындан башка дагы кандай бир жакшы иштер болбосун, сооптуу иш болуп турса дагы ал жолдорго зекет берилбейт. Анткени айтканыбыздай, зекетти кимдерге беребиз? Алла субханаху ва тааля баяндап койду. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимдерге зекетти берүүгө болбойт, муну дагы баяндап койду. Ошондуктан мусулман адам зекетин берүүнү каалап турган адам, эгерде зекетим шариатта көргөзүлгөн орунга жетсин деп мына ушул нерсени каалаган болсо, ошол зекетинин артынан соопко жетүүнү каалаган болсо, жана ошондой эле ошол зекетин чыгарып Аллахка жакындоону каалай турган болсо, мына ушул азыр жогоруда эскерилген 8 түрлүү адамдардын бирине гана берүү керек. Мүмкүн кээ бир түрлөрү мүмкүн бүгүнкү күндө табылбайт, мисалы берейин десе, мисалы кулду азаттыкка чыгаруу, же дагы кээ бирки түрлөрү. Бирок жакырлар, кедейлер, кембагал, карызга батып калган, аны дагы баяндадык, кандай болуу керек. Мына ошондой кээ бирки түрлөрү табылуу мүмкүн, бирок кээ бир түрлөрү бүгүнкү күндө табылбашы мүмкүн. Ошондуктан айтканыбыздай, зекетти Алла субханаху ва тааля зекет берүүгө мүмкүнчүлүк бердиби? Байлык берип турабы? Зекет өлчөмгө жеттиби? Эми ошол зекетин шарият көргөзгөндөй, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөндөй берүүгө аракет кылуу керек. Мына ошондо зекети өз ордуна барып, өз ордуна жетип, Аллахтын алдында зекети кабыл болот иншалла. Жана ошондой эле Аллахтын алдында уадаланган соопторго, жакшылыктарга жетишет.